Арак завод ачуу алыгын ак эмгек эмес. Чегарадан сүт өткөрүп коюу алыгын ак эмгек эмес. Ак эмгек адамзаттын могу кыямат күн келет азыр. Адамзат кырсыккан атат эскиче жашаса. Пендече жашаса, улуулукка өтпөсө, ошондон куткаруу керек. Азыр президент ушул жөнүндө иштеш керек эле. Билим берүүгө тапшырма бериш керек эле. Маданият министри менен отуруп алып иштеш керек эле. Баарын чакырып алып, талкуулап, кандай жеткиребиз, кантип өзгөртөбүз, кантип анан ал 26% ВВП мугалимдердин айлыгына кетет дейт да. Мугалимдерден коркуп митинг болгондон айлыгын көтөргөн Атамбаев. Өстүргөн бала гана, мугалимдин өскөнү гана. Мугалим өскөн жок бүгүнкү күндө. Эски түшүнүк менен жүрөт. Эски түшүнүк менен окуткан бала кайсы болот? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн эми таза революция болот. Таза эволюция болот. Бул чындык. Бул чынык иш. Ошондуктан мына ак эмгек кылалы келиңиздер. Арстаным биздин көкөлөтүп көрүп берген, өзгөртүүгө алмай. Карачы, көк асман көрүп турат. Атайын эле ааламдан арналып элге ал келген. Эгер мына карасаңыз, кыргызга кут түшүптүр, куттун далили дегенди да кайра берип атат. Адамзатка келген Арстан Алай. Ааламдан келген делип атат мына. Ошон үчүн ааламдык жашоо убагында жердеги бир губернатор болуп жүргөн адам башкара албайт. Ошон үчүн ордуңар жок дегеним ошол. Дебатта айттым, экөөң тең ордуңду көргөн жокмун деп. Ааламдык жашоо келип атат. Мына атайын эле ааламдан арналып элге ал келген. Арналып келген адам жол көрсөтөт. Мына мен атайын ааламдан келгендиктен ушунча илим берип, ушунча энергия өткөрүп, ааламдай энергиям болгондуктан энергия өтүп атат да. Кайра эле өзүңүз да ойлонуңуз. Кыргыз кайдан келген? Атайын ааламдан келген. Кыргыз ал далили гана ааламдык менен байланышкан, ааламдык дастандар, ааламдык маданияты, аалам аттары, Жылдыз Нурай дегендей. Жаралган жалгыз ал инсан. Алга карай баратат. Аруулап ички дүйнөсүн жаңы адамды жаратат. Так илим берип жатат, бак дөөлөт бакыт жаратат. Мына, сиз илим менен өстөлүп, өйдөлүп кетсеңиз, анан ошондо бактылуу да анан дөөлөттүү да болосуз. Көп китепте ушул берилет. Касиетиңди тактадыңбы, сүйүнүү менен сен аракет кыл, кызмат кыл, ошого жараша бакытка, дөөлөткө ээ болосуң депчи. Мына мен бактылуумун, мен дөөлөттүүмүн. Мен дүйнө элине, дүйнө башчыларына жана миллиардер дүйнөнү башкарып аткандарга эртең шарт окуйм. Аргасы түгөгөндө келет. Амалы кеткенде кетет. Келет. Шамал каптаганда, бороон басканда, кырсыктаганда, ооруганда анан келет. Ошон үчүн баягы бир булак бардай көк бир адамга байлап коет тура мына. Жаралган жалгыз ал инсан дегендей. Анын энергиясына эч ким тең келбейт. Анткени ошол чоң аалам кийип алган. Куйруктуу кут жылдыз кийип алган, от жылдыз кийип алган, шамбала энергия кийип алган. Мына көрдүңүзбү? Келиңиздер аалам милдетин аткаралы. Анатомиябыз ааламдын ордун аткарсын, болбосо күйүп кеткен атат. Мына урматтуу журтум, келиңиздер эмнеден жаралдык? Нурдан, энергиядан. Мээңиздерге жаза жүрүңүздөр. Демек ошондой жоопкер. Манас эли телевидениядан бирөө ошо прямой эфирден суроо кылган. Мен түш көрдүм. Түшүмдө дейт. Биз үйүбүз бар дейт. Үй бүлөбүз жакшына эле дейт. Бирок күйөөм экөөбүз тең жакшы өтүп калган адамдар экен, менден да улуу. Анан ошо киши эже айтып атат. Түшүмдө ошо күйөөм экөөбүз квартирада жашайт экенбиз дейт. Анан үстү-үстүдө бирөөлөр жашайт экен. Аны биз билбептирбиз дейт. Анан алар биздин тынчыбызды алат экен дейт. Анан хозяинге айтып ошону кетирбейин десем, алар кетпейт имиш экен дейт. Көрдүңүзбү? Бул дүйнөгө
биз мындай түшүнүшүбүз керек. Квартирага келгендей жашашыбыз керек. Байлык могу жашоого каралганда. Мен азыр мен Ошко барсам, бир ай жумушум болсо, квартирада тура турам да. Калкалоо үчүн, тынчыраак жатыш үчүн, жуунуш үчүн. А мен 5 квартира алсам, 4 квартирага ким жашайт? Ага пулу кетет. Анысы кандай? Бул дүйнөгө өзүбүзгө чакан гана оокат, чакан гана кийим алышыбыз керек. А жанагы адамдар эмнеден кырсыгып атат? Энергия касиети ошол. 5тен үй алып, 5тен машина алып, 5 миллиондоп пул жыйнаган кезден анан кырсыктап атат, көрдүңүзбү? Ошол эженики түптүс экен да түшүчү. Алымдын келишин жантада чечип бердим эле, бирок кийин ойлонсом жаман таң калдым. Түптүс эле бериптир депчи. Анан параллель мир бар экени, ошо контролдо экени, ал кетпесин, азыр пендечиликтин тынчын алып атканы ошол. Ана мына атанын малы балага буйрубайт дейт. Өлүп калгандан кийин үйүң деле, жайың деле палям болуп жоголду го. Балаң сатып ийген, керек болсо өсүп өлүп калган. Айылда үй